мен эки тема сүйлөйм бүгүн Кудай буйрса. Эки тема. Биринчиси субханалла жиндер туурасында бир аз айтып берем. Биринчиси мен бүгүн бул сөздүк негизи эле козгобой калгам. Акыркы күндөрү жин шайтан жөнүндө такыр айтпай калган болчумун. Бирок бул вакыттарда азыр ушул нерсе актуальный болуп кетти, кайра айтып берейин деп атам. Birinci içinizden bazı Euzubillahimineşşeytanirracim deyip 3 yol aytıp koyasınlar. Euzubillahimineşşeytanirracim, Euzubillahimineşşeytanirracim. Birincisi cin şeytanlardan ağlam, bu özünçe bir ağlam. Cenab-ı özünçe bizge okşayan bir qom, yoksa bir el bolup eseptirildi. Alar bizge okşap kadıngideyle tamaktanat, kadıngideyle жашашат, эр даял болуп жашашат, кадимгидей эле биздей эле болуп жүрүшөт. Алардын кээ бирлери сиз менен бизге такыр тиешеси жок. Алар өзүнчө дыйканы, өзүнчө мал чарбачылыгы менен, өзүнүн тукум менен ошентип жүрө берет. Алар кээ бирлер талааларда жашайт, кээ бирлер мончолордо жашайт, туалетте жашайт, кээ бирлер биздин үйүбүздө жашайт, кээ бирлер ушул жерде жашап жүрө берет. Эч ким бир айта бербейт алар. Аларды мындай эме болуп адамдын алымдын ортосунда талашпай бир 60 дейт, бир 600 эсе көп деп айтат аларды. Анын тарыхы болсо деди биз адамзат бияка келелектен мурун эле, адам жарала электен мурун эле бул жерге жаратылып, мына бул жерде жашаган. Бул жер гүл болчу дейт да. Гүл, бар жанында, пепел. Бул жерде жашашкан алар. Алар кадимгидей эле аларга эме болгон өзлөрүнүн арасынан Алла Таала акыйкатка чакырып тура тургандар бар болгон, ушундай. Акырында алар качан чектен чыгып кеткенде, күнөө кылып баштаганда, мурунку коомдорду Алла Таала бизге окшогон коом кандай талкап жок болсо, алар да ошентип талкап жок кылган деп айтабыз. Анан алардын кээ бирлери чектен чыккандар болгон. Чектен чыккан деген жанагы бизче чорный деп коебуз. Чорный болуп, жанагы кээ бирлерин опузалап барбы? Ошондой болуп, алардын ичинен дагы жанакындай бир өзүнчө бир аскер болуп. Бирок алар жөнөкөй эле эмес, алардын дагы жанагындай бир башкаруучу болуп, Иблис алейхи лаана, Аллахтын лаанаты болсун. Эмне болду? Ал өзүнө аларды баш ийдирди. Алар баш ийип, ошого кызмат кыла турган болуп калды. Шайтан аларды капыр кылды. Бирок алын ортосунда айтат, аларда жин жана шайтандарда мусулман да бар, капыр дагы бар. Демек алар ошол капырлары кээ бир убактарда алсыз болгон мусулмандары дагы жанагындай бир көз ачыктарга кызмат кыла турган болду. Жин шайтандар өз алдынча да жөн эле эмеге мындай көз ачыктарга жанакы эмелерге эч кандай эме болбой эле, вакил болбой эле, жок баш ийбей эле өз алдынча да кээ бирде кирип кетет адамга. Өз алдынча кирет дагы адамдарды мындай кыйнайт. Адамдарды кыйнап, ар кандай жол менен кыйнай берет. Кээ бирлер бар, сүйүп кирет. Кээ бирлер бар, мисалы алса, биз деле билбейбиз, мисалы жанагындай келдиң дагы эшиктин алдына сууну төгөйсүң го. Эшиктин алдына сууну төккөндө, кээ бирлер жин шайтандардын ойноп аткан балдарын өлтүрүп алышыбыз мүмкүн суу менен. Алардын кээ бирлери суудан коркот, кээ бирлери жарыктан коркот, кээ бирлери темирден коркот. Илгери болсо ошон жан башына жаздыктын башына бычак коюп койчулап го. Аз деле бар, кээ бирлер башына бычак коюп койсо эле баягы басырыктар баспай калат туурабы? Кээ бирлер бар ушундай. Эми кээ бир алымдар айтат экен, ошол мисалы ошондой болсо деле, эгер ошон кетип аткан болсо ширк эмес дейт да. Аятул Курси деп баланча биринеке бир 113 жолу экен окуп туруп баш жагыңа коюп кое турган болсоң, ошол баягы жин шайтандар субханалла жол албайт дегендер дагы бар. Бул ширк эмес. Ширк бөлөк. Демек айтайын бөлөк нерсе. Ал ушундай болот. Кээ бирлери суудан коркот, бирөө жанагындай темирден коркот, бирөө жарыктан коркот. Ошентип ана бирөө түн ичинде болот, бирөө болсо субханалла күндүзү жүрөт. Кээ бирлери учат, кээ бирлери сойлойт, кээ бир адам кейпинде болот, кээ бир айван кейпинде болот. Ушундай ар кандай жол менен булар адамга жанагындай кол салат. Эми айтайын дегеним ушул эки. Мисалы алар кээ убакта мисалы адамдын бир эле мүчөсүн отуруп алат.
Мисалы бир эле колуна отуруп коет, мына бул жерге эле. Бүттү, колуна отурат. Бүттү, кол деле кыйнай берет. Ошол кол неме этет, алсыз болот. Кийинкиси булар укканда ушуну эметип беришет. Билет аяк отургандар ушуну кыжалып болбогула. Кийин колго отурушу мүмкүн. Бир эле тырмактын ичине отуруп алышы мүмкүн бул жерге. Аны ушул жерге мисалы башкача өстүрө башташы мүмкүн. Өзүнөн өзү соп-сонун турган тырмак башкача биринчине бири өсүп эле ушундай башташы мүмкүн. Бир жаакка отуруп алышы мүмкүн, жаагыңды кыйшайтып башташы мүмкүн. Деформация кылат адамды. Бир эле көзүңө отурушу мүмкүн. Бир көзүңдү башкача кылып эле мындай. Же болбосо кээ бирлер бар, көзүн косоглазый кылып коюшу мүмкүн. Көзүнө эки көзүнө отуруп туруп. Кээ бирде бетине отурат жөн эле. Бир эле мындай мүчө болуп. Бетине отурат дагы мисалы алса, сен адамдарга жаман көрсөтө берет. Иш ушул да, ошол өзү сени ушу кайф ошол да. Ушуна өзүмдө рахат алат. Силер кээ бирлер тамеки чеги отурбайбы жанагычы. Мындай кыскасы бар, мындай бар, электронный бар ушундай. Аны ошону чегип алып өзүнчө мынтип дөйдөрүз, мурдунан чыгарып оозуна киргизишин өрөт го кээ бирлер. Ушундай сыяктуу. Жанагындай нашакорлор бар, нашакорлор мындай өзүнчө бир мындай мээс айнып аңги болот го. Бул харам негизи, харам. Бул кайф эмес, ал харам. Ошондой сыяктуу кээ бир адамдар арак ичет. Ошондой эле алар кээ бир адамдар кыйнагандан рахат алышат. Бетине отуруп алышы мүмкүн. Кээ бирлердин бир эле мисалы бөйрөгүнө отуруп эле бөйрөгүн кыйнай бериши мүмкүн. Кээ бирде аялдын мүчөсүнө эркектин мүчөсүнө отуруп алышы мүмкүн. Кээ бирлер бар, ушундай изощренный вид, мисалы колуна отурат да кан жибербей коет. Кол мону карап баштайт, бияны ампутацияга кесип салат. Анан кайра бияны отуруп алат. Биягын кестирет. Ушинтип адамды кестирип келип, анан кийин мунжу кылып алып отуруп алып, анан кийин мээсин айнтканды жакшы көрөт. Бул практикада болгон нерсе айтып атам. Аалымдардын көз карашы да ушундай. Жалпылай турушун. Эми бир мүчөң отурушу мүмкүн, же болбосо толук дениңе отурушу мүмкүн. Отуруп сени элиртиши мүмкүн. Элиртет. Ар ой салат, өлүмгө болгон ой салат. Салышы мүмкүн, айтайынчы. Бычакты көрсөтүшү мүмкүн. Же болбосо мындай жипти көрсөтүшү мүмкүн көзүңө. Да секир деп эметиши мүмкүн. Машина деп барсаң сүз деши мүмкүн. Мындай ар кандай нерсе менен адам денесине кирип алып, субханалла каалаган жагына бастырышы мүмкүн. Бирөөнү мындай, бирөөнү бияка кылып, ушинтип баягы булардын таасир бере турган жолдору бар ушундай. Бул жөн эле киргендегисин айтып атам. Жөн эле мисалы алса сен туура эмес бир туалетке кирдим. Туалетке киргенде мисалы алса бир кандай бир туура эмес амалдарды кылып алдым. Ичинде отуруп, ошол мезгилде мисалы алса туалеттегиси кириши мүмкүн. Же болсо субханалла жанагындай бир кандай десем, мончодон кириши мүмкүн. Ауратыңа кызыгып калышы мүмкүн. Көп убакыттарда булар кызыгып кирет да. Мисалы көп убакыттарда аялдарга кирип аткан себеби сүйүп калдым эле кире берет. Эмне үчүн эле мисалы алса көзгүнүн түйүндө туруп алып, өзүнүн баягы мүчөсүн карап, ким кандай экенин карап турган бар да, ошол мезгилде кирет да. Эми кээ бир ойлобогула мындай нерсе айтып атса, бул эмнени айтып атат? Жок, бул именно ошол эки биздин жанагы өзүбүздүн мындай жанагындай бир көзгүнү карап, эркектерде эле бар го, жана бодибилдинг деп таш көтөргүчтөр бар го, темир көтөргүчтөр. Буяк колун чыгарат, анан буяк мындай чыгарат, ушундай эле бар го. Алеги эле ошол го, мен деле көзгүдөн карап ушун. Аны ошондойлордуку субханалла жанагындай бир эме болуп калат. Ошондой мезгилде кызып аткан мезгилде кирип алат. Ушуну мындай өзүнө өзү кызыгып турганда кирет, бош болуп турганда кирет. Кайгапаланып атканда кирет, капа болуп турганда кирет. Көбүнчөсү мисалы алсам, көчөгө эметкенде мисалы ушундай сонун жүргөн, бирок күйөөм ушу экинчи аял алгандан кийин мен ушундай депрессияга түшүп кеттим. Ошондой өзүм батып калчылдап атам. Эмне болом деген суроо бар да. Анан мынтип карап көрсөң, аны кара дубаланган болбойт, эч нерсе болбойт. Болгон нерсеси ушул эки, ал кадимгидей эле жанакыл ошо жин кирип алган болот. Эми булар оңой чыгат. Булар ушундай кирдиби? Жөнөкөй өзүнүн ыкыбалы менен киргенде оңой эле чыгат. Алар чыгып кетет. Алар жөргөмүчтөй, эң кичинеги жөргөмүчтөй, эң чоң бул үйдөн батпай калышы мүмкүн, чоң болушу мүмкүн. Эми булардан сөз жок. Булар мисалы алса бат эле чыгып кетет. Өзүнчө киргендер. Булар сага эме кылайын деген жок. Мындай бир аз жүрүп кетти. Экинчи түрү бар. Алардын эмеси бар. Мындай эме болуп атканда
көз ачыктарга кызмат кылып келгендер бар. Сыйкырчылардын кол алдында иштейт алар. Алар жумушчу. Мисалы бир эмеге бардылар, көз ачыкка бардылар. Жөн эле кирип туруп төлгө чачтырдым. Төлгө аштырдың дегенче болду. 1000 деген жин шайтандар сенин аркаңда жүр деген сөз болду. Бир эмес, 1000 деген. Эми сен ошону туура дегенде болду. Сен ошого жем болдуң деген сөз. Алар сен эме болот дагы, анан эми сени кайтара турган болот. Сен эмес, сени дагы, кызыңды дагы, балдарын дагы, ошентип күйөөң дагы, ошентип мындай жана эме пайда болот. Бир клан пайда болот. Сени көз ачыкка барбасаң, кичине оорутуп эле ошака пара берет. Оорутуп ошо жер жүрүп каласың болду. Болгон тапкан тыйын эмнең болбосо ошо жакта беришиң керек болот. Ушундай нерсе алып келет. Бул бир. Экинчиси, кээ бирлер бар, ошол окутулган болот. Бир мисал айтат, мисал баландай дегенде сүрөтүн апарабы, же болсо бир эмесин апарабы, кийимин апарабы, дагы нерсе барды. Ошо окудан жин шайтан баягы сыйкырчынын буйругу менен ошол сүрөткө, анан ошол кийимге кирет дагы, анан субханалла ошонун негизинде сага баягыга мисалы сүрөтүн ойлошуң, сүрөттү көрүп алып тааныды, издеп жөнөйт сени. Издеп жөнөйт да айтат, муну өлтүрүш керек дейт. Кантип өлтүрөсүң сен? Мисалы башына ийне сайып коет. Алланын эмеси, белгиленген нерсеси, каян отуруш керек экенин ал уже белгиледи, сыйкырчы, көз ачык. Башына сайып коет, бүттү. Келди жин шайтан сенин башыңа отуруп кирип кетти болду. Ал буйрук. Ошол ийне чыкмайын, ошол жерде отура бер. Эми только башың ооруй турган болду. Бир күн карасаң кист өсүп калат. Бир оз опухоль өсүп калат. Бир оз жок болуп кетет. Ушинтип сени менен беймаза кылып баштайт. Только башың ооруй турган болот. Бир эле башың ооруй берет. Экинчиси мисалы бөйрөгүнө койсо, бөйрөгүн кургап баштайт. Ошол жерге отурат дагы. Бирок эми булардын максаты ошол көз ачыктын, сыйкырчынын өкүмүн аткарыш керек. Чүнкү демек ошол нерсени ишин аткаргандар болсо, булар кадимкидей мынеке сен менен жашоомду бузуп баштайт. Алар өлтүрүшү мүмкүн, калека кылышы мүмкүн, да ар кандай нерсе менен иштерди кылат. Чүнкү болдубу? Эми көпчүлүк 70% оорунун көбү, мисалы ошо 70% именно ошо жин шайтандардан болот. Ошол жин шайтандар жанагындай бир биз азыр көңүл бурбайбыз. Динибизге көңүл бурбаган себептүү болот. Эң негизи мына эң кичинекей нерсеси, кимден эртең менен кул халахат, фалак, нас сүрөсүн эртең менен окуду 3 жолда. Эми ошол майда чүйдө жин шайтандар кол сала албай калган болот. Кечинде окудум 3 жолу, таң атканга чейин майда чүйдө жин шайтандар жанагындай бир чалабучу көз ачыктан окуган тийбей калат. Ал эми жанагындай именно профессионально сени атайын заказ берсе, анда ал жин шайтандар субханалла сен үй бүлөңдү эң биринчи мисалы алса сага кире албай калды. Сен диндарсың. Сен диндар адамсың. Алымсың керек болсо. Эми ал эмне кылат экен? Ал сага эмес, сен аялыңа кол салат. Аялыңа кол салат дагы сен мындан кет деп баштайт. Аялга кирет да акылды салып баштайт. Аялың өзүнүн алымсың сен, карысың. 5 жыл, 10 жыл окугансың керек болсо. Сен диндарсың, 4 айлыктан 10 жыл бергенсиң. 40 күндүктү эсеби жок берип салгансың. Бирок сен аялың сенден качып атат. Эчтеке кылган жоксуң. Урган жоксуң, сабаган жоксуң, сөккөн жоксуң, акча бербей койгон жоксуң, машинесин мингизип атасың, курсагың ток, кийими, бирок аялың сенден качат. Эмне үчүн энде? Эң биринчиси ал ошол такыва адамдын психологиясын бузганга аракет кылат. Эркектин психологиясы эмне бузулат билесиңерби? Аялы кетем дегенде бузулат. Эмнеге деген вопрос болот да. Эмне кылдым дейт. Ал ошондон баягы 4 айлык 10 жыл окуган илим алуу адам дагы муну билбеген себебинен мынекен күнөө ишти кылып башташы мүмкүн экен. Баласын оорутушу мүмкүн. Бир туугандарын против кылышы мүмкүн. Ошентип, ушунда отуруп сен такы болгон сен сага тие албайт да, сен тегерегиңдегин талкалап баштайт. Мунун жолдору көп. Анан кээ бирлерде эмне болду десем, билбейм болду деп.
Соп-соң тұрған аялым кетіп қалды. Намаз оқимын болдым, 5 бал намаз оқимын, 40 күнге шығып келдім, намаздың орнында ештеңе білбей там дейді. Депрессияға түсіп алады. Ошо депрессияға түшүрүп туруп, баягы кылган кара дуаны сенин башыңа киргизиш керек болот. Алсыз кылып туруп киргизген аракет кылышат. Түшүнүктүбү? Демек, субханалла, кимдин жашоосуна ушундай нерсе келген болсо, аузу биллахи минеш шайтанир ражим деп эле аялын чекеден кармасын аны. Кетем деген эле, беркетчи деп туруп эле. Шарт деп туруп ожодан кармап туруп эле Ихлас фалак нас окуп башташ керек. Катуу азан айтып баштаган. Аллаху акбар, Аллаху акбар, ашхаду ан ла илаха иллаллах, ашхаду ан ла илаха иллаллах. Азан айтып башташ керек. Ошентип эле мисалы жанагы ар нерсени эме кылып эле, ушу амалдарды кылып башташ керек. Анан кийинкиси жанакындай бир эме болгондо, динсиз адамга болсо, момделе үйүңө момдай эле кирип барып туруп эле, субханалла, кошмарды баштайт. Үйүңө кирип барып эле баштайт. Бурушташтырат, кырылыштырат, сөгүштүрөт, үй бүлөгө кийме кылат, жумушуга кийишет, бүт досторго чейин момтулук 2 күндүн ичинде каш болуп калат жашаган. Балаң сени жек көрүп баштайт, сен аялыңды жек көрүп баштайсың. Ушинтип, субханалла, кол салган жагы жиндер мындай айтканда, алар аба газ. Чөдөн ал газ. Алар каалаган деген. Алар ушундай жараткан, алар газ сыяктуу. Түтүн бар го, түтүн газ сыяктуу турабы? Алар ушундай болот, ушундай жаратылган. Анан кээ бирлерден болушу мүмкүн, жок, эми кантип. Мен ишен деп айткан жок, болгон нерсе мен өзүм ишенген нерсени айтып атам. Жана өзүм эмне болсо ушул нерсени түшүндүрүп берип атам. Ушу кээ бирлердин жашоодо ушинтип талкаланып калат. Айтып атат, молдоке, мен эч нерсе кылбасам деле, эмнеге мен мындай болушум керек? Эмне себептен мындай болот? Мен эмне кылдым эле? Кимге жаманчылык кылдым эле? Билбейм. Кээ бир адамдар бар, бирөөнү окуткандан кайф алат. Билесиздер ушуну? Бирөөнү окуткандан кайф алгандар бар. Бирөөнүн жашоосун бузуп коюп, мынтип карап отурат да, мындайынан карап отурган жакшы көрөт. Сен үй бүлөң кетип атканда, сен жаныңда жүрөт ал. Жаман болду, иш болду. Сен менен кошо кей. Бирок ичине онда жыргап атат да, билечи. Сен банкрот болуп калдың да, көчөгөнү 5-70-те жүрөсүң, бүт нерсең бар эле. Анан субханалла, бүгүн бүт нерсең жок болду. Деп өзүнүн машинесине салып алып сени кафеге да апарышы мүмкүн да. Сен арманыңды угуш үчүнчү, кайф алат ошону арманыкканданчы. Бир бала мага айтты да, субханалла, мен ушундай нерсе болду дейт да, молдоке, кечирип кой, мен өз моюнума алганы келип сабактан уккандан кийин мен күнөөкөр экенин билип келдим мага. Мен ал киши жакшы түшүнүп берди, Алла Кудай калса. Тооба кылды. Ушуну кайф алдым дейт. Ошол байып баратканда ушундай бир жек көрөт дейт. Эмне үчүн мен ушундай болгойбойм, эмне үчүн бул ушундай болуп атат? Эмне үчүн? Деп анан кийин бардым дейт, атайын окуттум дейт. Анан кийин өзүм күнүгө барып заказ кылам дейт. 500 эме берем дейт. Анан кийин бүгүн баш оорусум дейт. Жумуштан келип карап отурам дейт. Ох, башым эле ооруп атат, өзүм барып анан кийин аспирин жанакы эң эмелерин сатып келем дейт. Ашказан оорусун деп коем дейт. Ашказан ооруйт дейт. Алдырып күнү башы оорубай калат, ашказан оор. Ошон анан акырында субхан аялым кетир деп айттым дейт. Үй эмеси банкрот болсун, менин шебим болбой калсын. Ошентип ушунчалык кылдым дейт. Жокоттум дейт анчы. Ушул бирок жанында отуруп келип тамагын ушул мага арманын айтып атса, мындай бир рахат алат элем дейт. Дагы өлүп кет дейт. Ушинтип рахат алат элем дейт да. Көрүп кандай нерсе. Кээ бир адамдар ушундай рахат ала тургандар бар экен. Ошол ушундай адамдар бар болуп турган болсо, булар больноялар болду. Алар сенден да өткөн, менден да өткөн больноялар. Жана 4-үнчү стадия рак болуп аткан адамдан да жаман ал. Ушундайлар бар экен. Ошо жиндерди ошентип колдонгондор субханалла бар экен. Ошол себептен бирок түшүндүрө алдым, иншалла. Демек, буга келгенде эмне кылышыбыз керек ушундай десем, мен жана айттым. Эң жөнөкөй динибиздеги болгон эң жөнөкөй амалдарды кылганга үйрөнөлү. Мына кандай? Эми шарият сөз шарым жок. Эр даян кошулгандан кийин дайыма дарат гусул алууга. Гусулду жүрүш керек. Толук денеңди, кыргызча айтканда, бой дарат кылыш керек. Бой дарат менен жүргүлө. Бой дарат кандай гана оңой эле. Кирдиң, зара ушаттың, тазаландың, ауратты тазала дагы, колуңду жуу дагы,
3 жолу оозуңа суу алып гаргара кыласың. Ана мурдуңа 3 жолу суу аласың. Анан кийинкиси башыңа куясың. Сол жагы оң жак денеңде бир да жер эмне болбосун, суу болбой, кургак болбой калыш керек. Ийненин да учундай кургак калбасын. Мына ушул бусул биринчиси. Экинчиси, дааратың бузулду, ошо замат даарат ал. Нур үстүнө нур болот машалла. Үчүнчүсү. Эртең менен кечинде сөзсүз Ихлас, Фалак, Нас сүрөсүн окуп жүргүлө. Кетип баратасың, машинада кетип, унутуп калыпсың, эстей калдың машинада. Кул хуаллаху ахадун иллахи самад лам ялид ва лам юлад ва лам якул лаху куфуан ахад. Окудуң, өзүң машинада окуп кой бер. Пешиңе чейин окуп койсоң боло берет. Кечинде жатар алдында сөзсүз даарат ал. Жакшынакай эмеп дагы машалла кээ бирлерине бар, мына шаар ысык экен, 2 күн болуп келди. Ошондо ысыктан кечинде жуунмай жатпайсың да. Ошондо гусул алып кой. Оозго суу алып, мурунга суу алып кадимге. Эми даараты бар адам, гусулу бар адам намаз окубай койбойт болуш керек деп ойлойм ушучу. Намазыңды оку. Төртүнчүсү. Анан күнүнө садака бербей калба. Ой, тытылган 20 сом болсун мейли. Канча 10 сом болсун, 5 сом болсун, 1 сом. Ошо садака бербей калбагыла. Мына күнүнө. Bir şahane olurken, mesela meçhit direl dağın, özünün meçhitine ne? Oşağa salıp koy. Bizde olsa mına gibi yerde, medreseye de öyle olur. Mümkün olsa oşağa salıp koyar, alay probleması yok. Kalasan mesela sadaka, bunday bergenge bolbay atkan bolsa, boyakal ayalına çay yapar otasın, güyöne çay yapar otasın. Oşo güyönme sadaka, ayalma sadaka da beri. Sadakanın türü көп. Bürön but kiyimin al, orada koy. Sadaka maşallah. Жаман нерсени ал садака. Эми бирок дем садакасыз калбагыла шыл. Мына күнүнө садакасыз болбосун. Жашоонун садакасы жок өтпөсүн. Садака күнүнө 70 пайдадан куткарат. Күнүгө келе турган алдын алып коет экен. Ушундай нерсе. Кээ бирлер бар, субханалла, жашоодо бир нерсени тупиктен чыга албайт. Ошо тупикке да кээ бир убакыттарда жин шайтандар себеп болот. А садака берилген адамгачы шайтан тоскоол кыла албайт уже. Gerek bolsa ölüp atkanda sadaka verip жүрген адам kelime менен өлөт. La ilaha illallah деп айтканга мүмкүнчүлүк бер Кудайым. Саң болбогонго аракет кылгын. Садаканы эң канча өлчөмү беришиң мүмкүн да. Тур айтчың, мен 20 сом деп койдум. Бирок мисалса бир порция тамак канча? 150 сомбу, 200 сом болсо, ошончо бергенге аракет кылган күнүнө. Эгер мүмкүнчүлүк болсо, эгер андай күнүгө бере алган мүмкүнчүлүк болбосо, өзүң 500 сом тапсаң кечкиси. Жок дегенде 5 сом болсо да садака кылып кое бер. Ошондо айтып коюш керек экен, Алла. Баардык байларга сактай көр. Мен эле эмес, үй бүлөмдү, бала акырамды ушундай сактай көр деп субханалла. Ушул нерсени мына садака кылалым экен. Анан 5-инчиси эң негизги нерсе. Өзүң күнөөдөн сак бол, арам нерседен сак бол. Арам жебе. Арамды оозуңа алба. Мына арам нерсе бар жанагындай. Ошол арам болгон, бир кичинекей күмөндүү болгон нерсени да албаган. Жебе. Бул эң важный вопрос. Анткенсе бир кичинекей арам жесең, шайтанга 100 эшик ачылат деген сөз ал. Биринчи менен арам жеген адамдын дуасы кабыл болбой калат. Дуасы Кудайдан "Ey Алла" деп сурасаң, дуаң өтпөй калат. Bir кусок мисалы сондай чочконун этин жеп алса, 2 жыл экен. Bir тамчы арак оозго берсе, 40 күн экен. Ал эми зына кылып алсак, 2 жылга чейин ырызкыбыз тарый берет экен. Карасаң андай нерсе. Арамдуу нерседен барды ушу 40 күн я Алла ыйлай бересиң, субхана проблема үстүнө үйлө берет. Ушул нерсе алып чыкканга аракет кылыш керек. Анан эң негизи арам бул бирөөнүн этин жебеш керек. Бир тууганыңдын этин жебе. Бир дагы адам ушактаба. Мисалы ушак ошол адамда бар болсо, дагы ушактын өзү болот. Эгер анда жок болсо, домат койгон болосуң. Бир дагы адамды ушактабагыла. Без исключения. Президенти дагы, жардамчылары дагы, депутат дагы,
негизи биз ушундай бир сүйлөшкөндө эле тигилер жеп атат дейбиз го. Колунан кармаган жоксуңбу? Кармап алган жоксуң, туурабы? Болуп токтот концертти. Кереги жок. Канчалык бийиктеген сайын анын эти ошончолук уу боло берет. Ошон себептен жанагындай арам болгон эң чоң аялыңды ушактаба, күйөөңдү ушактаба, бир туугандарыңды ушактаба, мейли өзү менен кетсин, сенден кетпесин, бар. Андан кетсе менден кетпесин дейт го. Ошон оозун мындай замочкалап кой, тартып кой болду. Ал сен тиешең жок. Бирөөнүн кемчилиги менен мына ушул 6 нерсе жанагындай эмне үчүн бул нерсе айтып атам десе, бирөө нур болсо, бирөө ушундай бир нурдун үстүнө нур боло турган нерсе. Ал эми эң акыркы айтып аткан ушак бул субханалла ушундай жаман нерсе, сени менен менин денемди капкара кылып таштайт. Эшиктин баарын ачып таштайт. Ким экени билинип калат. Макулбу? Демек субханалла мына туугандарым, ушул амалдарды кылалы иншалла. Бардыгыбыз ушул амалдарды кылып өзүбүздү сактайлы жин шайтандардан. Үй бүлөңөрдө эгерде кимдеги уруш жаңжал болуп аткан болсо, аузу биллахи минеш шайтанир ражим деп, бул акыйкат шайтандан болот деп, эр-дайым өкмөр ортуруп туруп, шайтанга алдырбайлы деп туруп мындай акылга келип койгула. Кээ бирде мындай көзгө көрүнбөгөн нерсе таасир берип атса, кээ бирде сен өз акылыңда таасир берип аткан жер болот. Ошон үчүн бир аз токтоп туруп коем, баарын талкап салбайлы. Ушунча жыл курдук эми. Ушунча жыл курдук. Анан эмне акыл ченемде чечиле турган болсо, ошон акыл ченем менен да чечип койгонго аракет кылыш керек. Аракет кылбай койбош керек. Дайыма эле кара дуа, жин шайтанга шылтай бериште керек жок. Кээ бирде ошо шайтан өзүң болосуң. Аял шайтанка болот, эркек шайтан болот. Экөө тең субханалла мындай бир болбогон нерсени мындай төөдөй кылып, тоодой кылып ийген үй бүлөлөр бар. Бир болбогон нерсе, субханалла, болбогон нерсе. Ошол болбогон нерсени тоодой кылып атып, үй бүлөнүн баардыгын талканып келет. Бири-бириңди түшүнүп кой. Ушул нерсе. Кээ бирлер бар, ушул жерге келдиңиздер, семейный проблемага келгендер бар, ушундай. Бирок субхан айтайын дегеним, кээ бирде карасаң, мынтип карап отурсаң, болбогон эле нерсе. Уруш кайдан чыгат, таңдын башынан чыгат болуп, субхан кээ бирлер мындай жөндөн урушуп аткан болот да. Ушундай нерсе. Ошон кээ бирлер бар, мисалы үйлөнө албай жүрөт. Ана эмне үйлөнбөй атасыз, кыз жок дейт. Кыз море, толтура. Болгон нерсеси сен күмөнүң жаман. Сен мынтип телефондон карайт дейм, азыр кимдин инстаграмы жок, кимдин тиктогу жок. Жада калса менин да тиктогум бар го. Молдонун. Эми болгон нерсеси биз мына жакшы сүйлөп атабыз, тиги болсо бийлеп кирип койгон да мынтип. Болду. Бул бузулган кыз экен. Өзү эле идеальный да. Ожо 40-ка чыгып кеткен бар күнөөкөрсүңөр чын айтканда. Үйлөнбөй жүргөн бар күнөөкөр уже. Кадимгидей айтам. Бул жерде үйлөнбөй жүргөн бар күнөөкөр болот. Ал эми күйөөгө тийбей кыз жүргөн кыздар дагы. Эмне тийбей десе, пока мен ойлонуп атам, мужчин нет дейт. Жигита нету дейт. Мага достойный жок дейт. Толтура. Достойный да толтура. Ушундай нерсе. Өзгө бирлер ушундай айта берсе, ар нерсе айта берет. Баягы тандаган таска жолугат болуп, анан кийин 6 жыл сүйлөшүп, 6 күн жашай албай, ар жака бер жака кетип калган аял менен эркек аябай көбөйдү. Ошон үчүн мындай кылалы тургандар. Кээ бир убакта акылыңарды иштеп койгула. Бардыгына мисалы сен кандай болсоң, точно ошондой эле кыз, точно эле ошондой эркек болот. Унутпа. Сен кандай болсоң, калпычысыңбы? Калпычы аял келет. Зынакорсуңбу? Зынакор аял келет. Ойлой. Сен бирөөнү алдагансың да, турабы? Эми сени бир алдап тийип алды. Айырмасың. Ушундай нерсе. Сен алдагансың, ошондой болду. Ушундай. Ошон үчүн субханалла, эмнекен сен атене мындай бир эме болду, жакшылап карат, ошону ала бер. Жүрбө. Бутка туруп алайын дебе. Бутка турайын дебе. Өз кээ бирлер ушуна адашып алгандар бар. Бутка туруш керек. Түшүнө албай, бутка туруш үчүн кандай нерсе керек экенин. Кээ бирлер иши бар экен, машинасы, үйү бар экен, эмнеси акырында кыз жок дейт. Бутка туруп деле кыз таппай коюшат экен.
ушундай нерсе да. Ошол себептен субханалла туугандарым, кээ бир нерсени акыл ченемине койгула. Адам акылдуулар менен кеңешкиле. Апа, ата, үйлөнөйүн деп атам, кимдин кызы бар экен карап бербейсиздерби? Карады. Эгерде сага кыз кишиге жуучу келип калган болсо, пока меня рановато дебе. Мен азыр турмушка чыкканга даяр эмесмин дебе. 20, 21, 22, 23 жашка чейинки мындай мынча болот, менде валировать. Бирок 23төн кийинкиси уже ар жагы мындай кызыл күйүп анан ар жагы кара болуп баштаган да. Ошо кара болуп кеткен өтө оор болот. Ошону субханалла эртерээк эле ким Куда түштү сага, ошол замат ошо турмушка чык, ошо кете бергин. Анан турмуш өзгөрсөтөт. Сүйүү өз никеден кийин. Жаш өзгөрсөтөт өзү. Демек ошого эмне кылышыбыз керек экен? Аракет кылышыбыз керек. Тура бербеш керек субханалла. Анан кийин үйлөндүңбү, тийдиңби? Эми субханалла бекем кармаш керек. Бекем кармаш керек. Эркектер талак деген сөздү унуткула. Ушунча көп суроо субханалла талак тууралычы аябай көп. Бирок эркектер субханалла ушул нерсени алдыңбы? Эми чыдап жашай бер. Тийдиңби? Эми чыда. Тийгенден кийин карап көрсөм, мага ушундай экен, анан тигиндей экен, анан мага гүл бербей атат, ошон үчүн кете берсем болот дейт бирөөчөн. Гүл берип кое берчи. Ромашкалар, эмелер мындай аябай катуу болсо 500 сом экен, субханалла. Бир 2-3 айда бир гүл берип тургачы болду. Макулбу? Субханалла. Ушундай нерсе. Акыл ченемин да карайлы, макулбу? Жалаң эле кара дуа, көз тийүү, жанакы нерсе чылтай бербейли. Ушул эле кылып койду, ушундай бирөө жок. Акыл ченеми да бар экен, унутпайбыз, машалла. Аракет кылабызбы? Алла разы болсун. Бизден кетсе кечирип коюңуздар. Кээ бирде көп сүйлөйм, бирок аракет кылып атам, машалла, сиздер түшүнсө экен деп сүйлөп атам.